Калың токойдун четиндеги карагандуу жерде бир коен жашаптыр. Коркоктугунан казып алган ийинен алыс чыкчу эмес экен. Бир күнү коркуп ийинде жата берип, кантип күн көрөм деп ойлонот. Атасынын көрү: «Бир баатыр болуп көрөйүн» деп ойлоду да ошол замат ийинден чыкты. Эки жагын каранып, тиштерин арсайтып, жүндөрүн үрпөйтүп, так маңдайында турган арстанды көрө койду да коркконунан бир ордунда катып калды. Арстан коендун жанына келип: «Бакырам көзүм, колго түштүң эми сени жейин» деп тиштерин качыратып, эки жайнап бир жутчуудай болду. Коен байкуш эсин жыйып, кантип кутулушунун амалын издеди. Акыры арстанга: «Кадырлуу арстан, жесең жегин, бирок айта турган бир сырым бар» деди. «Анда тезирээк айтып кал. Сен өтө күчтүүсүң, ага толук ишенем. Бирок тетиги кудукта сенден да күчтүү бир арстан бар экен. Ал бая күнү сени жеймин деп ачууланып жатканын уккан болчумун. Бир беттешип көр, сенин күчүңдөн да көрүп калайын. Сени кайдан качмак элем, анан да жей бересиң» деп арстанга оюн айтты. Өзүнөн күчтүү жанды уккан арстан чындап ачууланды. «Кана менден күчтүү арстанды көрсөтчү, ал кайсыл жерде экен, мени ошол жерге алып бар» деп буйрук берди. Коен арстанды терең кудукка ээрчитип барып: «Ушул кудукта, өзүң карап көрсөң» деди. Арстан кудукка эңкейип карап, өзүнүн сөлөкөтүн суудан көрдү да: «Мен ушул саксайган арстандан кантип эле кем калайын» деп ойлоду. «Кармашып көрөлү» деп ачуусу менен кудукка секирип түштү. Сууга барып думчугуп, арстан өлдү. Ошентип коен амал менен арстандан кутулуп калды.